Бишкек, Ош жана Токмок шаарларынын мэрлигине кимдер шайланды? Акжол Махмудовдун аукционго койгон трикосу канча сомго бааланды? Бишкекте эки өспүрүм колго жасалган түзүлүштү жардырып жабыркады. Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда Бизон медиа порталынын айтмакчы программасы күндүн жаңылыктары менен биз менен чогуу таанышып алыңыздар. Бишкектин мэрлигине көрсөтүлгөн жалгыз талапкер Айбек Жунушалиев шаардык кеңештин 26 августундагы отурумунда башчы болуп шайланды. Ага 45 депутаттын 43-ü добушун берди. Ош шаардык кеңешинде жабык добуш берүүнүн жыйынтыгында жалгыз талапкер Алмаз Мамбетов мэр болуп шайланды. Ага дагы 45 депутаттын 43-ü макулдугун берип, экөө каршы добуш беришти. Бир гана кишиге добуш бериш керек. Тур. Токмокто бүгүн 26 августка белгиленген мэр шайлоо дээрлик 3 саатка кечигип башталды. Борбордук шайлоо комиссиясынан маалымдашкандай, шаардык кеңештин 31 депутатынын 30-у саат 12-ге жакын гана чогулуп добуш берүүнү башташкан. Күн тартибине ылайык жыйын саат 9-да башталып, 12-де жыйынтыкталмак. Бул шаарда мэрликке 2 талапкер көрсөтүлгөн. Шаардык кеңештеги көпчүлүк коалиция жогорку кеңештин депутаты Урмат Самаевди, азчылык коалиция Азат Кубатбек уулун көрсөтүшкөн. Вы избраны сегодня мэром города Токмок. Мен айтайын, кандай дейсиз? Кыргызстандын грек-рим күрөшүнүн балбаны Олимпиада оюндарында күмүш медаль уткан Акжол Махмудовдун аукционго койгон трикосу сатылды. Бул тууралуу спортчу өзүнүн Instagram баракчасына жазды. Аукцион ысык көлдө өткөн Гамма бизнес форумунун алкагында ишке ашты. Спорттук костюмдун баштапкы баасы $50 деп белгиленген. Трико $6,500 сатылды. Анткени менен форумдун катышуучулары Махмудовго кайрымдуулукка жумшоосу үчүн дагы каражат топторун айтышкан. Что у вас произошло? Я вам денежки принес. Менин Олимпиада оюндарында кийген трикомду аукциондун катышуучусу $6,500 сатып алды. Башка катышуучулар дагы $19,000 чогултушту. Ошентип жалпы баасы $26,000 болду. Колдооңуздар үчүн рахмат, деди спортчу. Аллах Таала ошо ниетиңе жараша сооп жазып берди. Даже ошол 60%-ын арузат карындашыбызга биз килем үстүндө күрөшөбүз. Бул өз жашоосунда күрөшүп атат. Көптөн бери көрүп жүрөм, көптөн бери көрүп четте гана карап тургам. Маалыматка караганда, каражаттын 60%-ы кичинекей арузаттын дарылануусуна коротулат. Калганын дагы Махмудов кайрымдуулукка жумшамакчы. Бишкекте 10 жана 11 жаштагы 2 өспүрүм колго жасалган түзүлүштү жардырып ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, окуя 25 августта 17:30 чамасында Төрөкул Айтматов көчөсүндөгү суунун жээгинде болгон. Анда 10 жана 11 жаштагы 2 бала колго жасалган затты жардырып ийишкен. Жерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 6 куткаруучусу барып, жабыркаган тестирлерди тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Бары жакшы элеби? Алдын ала маалыматтар боюнча, балдар жардырган зат кулак тундуруучу граната болгону айтылды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Бизди Бизон KGZ деп издеп тапсаңыздар болот.